Mekeni suygan okucular. Балдар, маңайыңар жакшыбы? Ооба. Бүгүн кайсыл күн? 16-кайсыл күн? Жума. Кайсыл класста окуйбуз? 2-нчи Б класста. Биз өткөн сабакта балдар мекеним Кыргызстан деген теманы өткөнбүз, а? Эми айткылачы, мекен жөнүндө ким ырчаттап келди? Кана келчи айназик? Келип. Мекен жайын кайтарам, душман келсе майтарам, биз турганда. Азамат дагы ким жактап келди? Кел окуялы. Кагылайын Кыргызстан, кагылайын, кайраттанган кароомду жаңылайын, каным жаным дартыңа шыба болсо, канатыңды сымаңа дагылайын. Азамат ким дагы? Бул топтон дагы кел. Азамат, кел ак. Бишкек үйүмчү үйдүрөм көренем, аткен талас ошун менен көбөйөм, нары менен кан тамырым ойдогу, Жалал-Абад бир тарабын жөлөгөн. Азаматсыңа кел окуй, Акмаралда дагы ыр бар экен. Айланайын Кыргызстан, айланайын, аскатамды кучактап айланайын, өчөгө көрбө картадан өчөгө көрбө, кабардын түп бузулбасын таңгалар. Азаматсың. Эми балдар, дагы мен силерге суроо берейинчи, Кыргызстандын даңкын чыгарган мыкты инсандар жөнүндө билип келдикпи? Дагы. Кана айсет. Кулалап сатарагай 45 жыл мектеп директору болуп иштеген. Бул биздин кеңеш айылындагы Азаматсың. Дагы. Акылганы ажалайчка бүтөбүрүн окуучулар Валентина Шевченко спортчу болчу кызы жүзөн таптı. Азаматсың, Валентина Шевченко. Акжол Махмутов ким экен? Күрөшчү. Дагы. Чемпион. Дагы. Айсыл Тынбеков күрөшчүдөн алган Айбер Медет кызы Толомош Шашенбеков. Азамат спортчуларды билип келиппиз, айназик. Бесемалова, Бибисара Бесемалова, белгилүү балерина болгон. Азамат Бибисара Бешеналия белгилүү балерина болуп алган. Ыскак Раззаков мыкты инсан болгон деп. Курманжанда энебиз кыргыз үчүн Чыңгыз Айтматов кантип дүйнөгө таанытты, эмнеси менен таанытты? Неме Чыгармалар менен, ооба. Эми карагылачы, ошол мыкты инсандар эмне үчүн Кыргызстанда ким? Салижан Шарипов космоско учкан балдар, Акжол. Салижан Шарипов дагы кайсы жака учкан экен? Кыргызстандын Ош областында жашаган инсан экен. Дагы Сумая. Касым Тыныстанов, Азаматсың. Эми мени карагыла балдар. Ушулардын баардыгы Акжол, ушулардын баардыгы эмнеси менен дүйнөгө таанытты, эмненин жардамы? акылдуу. Азаматсың, акылдуулуктун артынан, билимдүүлүктүн артынан эмне болду? Дүйнөгө кыргыз элин таанытып жатышат. Эми бүгүн биз силер менен өтүлө турган жаңы темабызды көрүш үчүн балдар, эң алгач видео роликти көрүп алышыбыз керек. Андан кийин биздин жаңы темабызды киришип өтөбүз. Алта балдар, силер ачуулукка байланышкан аңгеме менен таанышасыңар. Ачуулануу адам баласына тийгизген терс жактарын билесиңер. Жана дагы ачууга алдырбай, акылдуулук менен иш жүргүзүүгө тарбияланасыңар. Аю менен буга эмне болуп калды? Жана кулап кетти. Коён менен енот бири-бирине кандай мамиле жасады? Бири-бирине өткөрүп жол беришти. Дос болушту. Азаматсыңар. Эми балдар, ушул эле көрүнүштүн артынан биз темабызды таап алышыбыз керек да. Коёндунан енокту уткан үчүн коёндун кыжыры келип, Чуусун келди, Азамат. көпүрөнү бузуп таштады. Көпүрөнү бузуп салды. Азыр эми теманы ачып алуу үчүн мен силерге математикалык таблицаны берем. Бул таблицаны буга чейин дагы толтуруп жүргөнбүз, билесиңер, толтуруп эрежесин. Бир окуучу толтурат, калганын эмне кылып беребиз? Сана беребиз, эсептеп беребиз.
Tezlik menen bizim temamız qanday ekan balдар? Açuu düşman akıllı. Çındığında ele açulanıp oturup biri-birini açulanıp emne boluştu dulu menen ayı. Köprüden uzat ketti. Alemi akıl menen mamile kılışıp emne oldu koyun menen ne dost boluştu. Azamatsına anda men bul topu. Sizlerge oday kapışma berim. Açuğa tiyişti bu жерде аябай көп сөздөрдүн тизбектери бар. Açuu деген сөзгө тийиштүү сөздөргө пластик түзөсүң. Ал эми бул командага туура ооба жок деп туура вариантты тандайсың. Азамат. Бул топ алдыңкы жолуңар үчүн бай берем. Эми кийинки азыр тапшырмаларга карап дагы упайларды берем. Тездик менен чактайсыз. Dayar болдук кийинки команда. Азаматсыңар. Эми ушул жоолорубузду далилдедик. Бул сөздөрдүн эмне үчүн ашыкча балдар? Тартиптүү дейт. Жок, сактайсыз. Тартиптүү деген ачуулуу адамга туура келеби? Жок. Азаматсыңар туура тапкансыңар. Билимдүү адам. Жок. Ачууланабы? Жок. Азаматсыңар. Мээримдүү адам. Ачууланабы? Жок. Азаматсыңар. Эстүү адам. Ачууланабы? Жок. Демек бул команда туура жооп бериптирби? Азаматсыңар кол чаап коебуз бул команда. Эки упай. Эми бул команда чыгабыз дагы. Акылдуу адам. Акыл деген сөзгө эс дептир. Ооба. Туура. Ачуудам. Жок. Жок. Туура. Билимдүү. Ооба. Туура тапкансыңар. Тартиптүү. Ооба. Туура. Ачуу сөз. Жок. Азаматтар жек көрүү. Жок. Азаматсыңар адептүү. Ооба. Туура. Эң туура тапкансыңар. Акылдуу адам эч качан тартипсиз болбой да, ачуу сөздөрдү айтпай, жек көрбөйт бирөөнү. Азаматтар бул командадагы эки упай. Бири-бирибизге баардыгыбыз фонтан түрүндө кол чаптырбыз. Эми баары колумду көп отурабыз дагы. Мен силерге дагы бир тапшырма берем. Бул жерде биз ачуу жана акыл деген теманы алган. Бул жакка бул сүрөттө кандай адамдар турат? Достор турабы, душмандар турабы? Достор. Бул жактачы? Душмандар турат. Бири-бирин ачуулуу адамдар турат да, ачуулуу жаныбарлар турат. Эми биз ушул жакка Венн диаграммасын түзүп салыштырабыз. Мен ар бириңе ар түрдүү сөздөрдү беремин. Кайсы сөз кимге туура келген болсо, ошону эмне кыласыңар? Кана? Кана кирейт беребиз. Ким даяр болгонун айтып беребиз. Кол коюп, doğru турса болбойбуз. Ким акбарал келе кой. Кайсы сөз экен? Карызгөй. Кимди душмандарга? Азаматсыңар балдар. Дагы. Бекжан. Тартипсиз. Кайсы топко бересиз? Азамат. Аю менен тартипсиз. Ал жолуңузда. Кол Бекжан. Кандай? Ишеримди кайсы топко беребиз? Доско беребиз. Азаматсыңар. Дагы Сумая. Ичитар. Кайсы топко?
окшош жактары. Амина. Мамиле Мамиле түзөт. түзөт. Экөөсү тең бири-бири менен мамиле түзөт. Болгону кээ бирөөсү ичи тарданып, сараңданып түзөт, кээ бирөөсү жоомарт болуп мамиле түзөт, Азаматсыңар. Жандуу заттар керек ой, азаматсыңар. Демек, бул темада айырмачылыктарын билип алдыкпы балдар? Ооба. Өзүбүз үчүн кол чапкой алчу. Эки командага 2ден упай бердим. Ал эми бул командага дагы 1 упай берем, булардын тартиби үчүн. Азаматсыңар. Айсезим, мен бул командага тартиби үчүн 1 упай бердим. Азыр эми силерге тапшырма. Бул жерде бир сөздү жашыртып койгонбуз. Үчүнчү сөздөн сөз куруу. Чекеден чыгып келебиз. Биринчи Сумаядан баштайбыз. Келебиз. Кызыл түстү көтөрүп беребиз. Үчүнчү сөздү тамгадан сөз курайбыз. Тартипти сактап. Айсезим бул жактан барат үчүнчүсүнү белгилейбиз. Үчүнчүсү. Мына чекеден улап кетебиз. Тартипти сактап отурабыз. Үчүнчү. Карап отургула, кайсы сөз экенин ким биринчи табат экен? Кана тапкандар бакырбайбыз, эжеке деп секин айтабыз мен өзүм. Кана керек кой, бул жактан бекжан чыгып бер. Андан кийин алып кетелебиз. Тездетебиз убакыт. Керек кой, алып кел. Алып кой. Үчүнчүсү. Бул жактан акбарал керек кой. Кел акбарал. Үчүнчү тамгасы. Эсепте. Мына жерде келдиңер. 1, 2, үчүнчү. Шашпайбыз, жакшы. Бул жактан ким келет? Акчол келет. Келе кой. Үчүнчүсү. Бул жактан Нурайда келе кой. Үчүнчүсүн белгилейбиз. Тура, кел, металл. Бул жактан айнайсыз келет. Үчүнчүсү кайсы? Белгилейбиз. Балдар, сабак силерге жактыбы, Бекжан? Анда баарыңар азаматсыңар. Бүгүн эң сонун катыштыңар. Бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо, кийинки сабакка дагы жакшы даярданып келгиле. Саламатта калгыла. Саламатсыз. Демек ачууну ачуу басат. Бул жерде эмне турат? Өргө жомокту макалбы? Макал. Азаматсыңар. Ким макал билет? Достук, душман, ачуу жөнүндө. Ачуу жөнүндө. Ачуунун жанынан чыкпа, азамат, тура. Тура, акыл баштан асыл таштан. Адамдын көркү акыл. Акмак достон акылды душман артык. Азамат, ачуулуу адам чукул айыпка жугулат. Азаматсыңар дагы барбы? Дагы билгендер. Кандай? Азаматсың. Азамат. Амина дагы билеби? Ким дагы? Болдубу? Азаматсыңар. Демек биз акыл жөнүндө дагы, ачуу жөнүндө дагы макалдарды билет экенбиз, балдар. Эми карагылачы, бул топто канча упай топтопсуңар? Мен азыр силерге сөз тап макал айтканыңар үчүн бул топто экөөнү, бул топто экөөнү берем. 9 упай. Силерде? Жо, жакшы эсептегиле. 8 упай. Ичидеги сумаларды кошултасыңарбы? Азаматтар. Кана эми, демек бул топто 9 упай, бул топто 9 упай. Тартипти боло туралычы? Ошондо 9 менен 9 барабарбы же бири чоң бири кичинеби? Барабар. Демек эмне жеңди? Бизде достук жеңди, 1 упай болдуңарбы? Азаматсыңар. Анда өзүбүз үчүн бардыгыбыз карама каршы түрдө кылча алчы. Азаматсыңар. Эми балдар күндөлүктөрдү ачабыз дагы жазабыз. Үйгө тапшырма, акыл жөнүндө 2